Саламатсыздарбы, урматтуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбыз албетте кызыктуу болмокчу. Менин аты жөнүм Абдулдабекова Алина. Андыктан дароо эле лайк басып, каналга катталып болсоңуз каттала кетиңиз. Биз берүүбүздү улантабыз. Достор, бүгүнкү чыгарылышта мага абдан жагып турат. Менин аты жөнүм Женчороева Айсулуу. Мыктынын тамадасы, таланттын таланты. Кыскасы айта берсек, сөз түгөнбөйт. Биздин бүгүнкү төрүбүздүн коногу Бакыт Камчыбеков. Достор, бүгүнкү берүүбүз чындыгында өзгөчө болот. Анткени Тараза ТВ каналынын 3 кабарчысы тең бүгүнкү коногубуз менен биргеликте маек курмакчыбыз. Менин аты жөнүм Абдукаримова Болсунай. Бизден алыстабаңыздар. Биз Бакыт мырзаны күткөнүбүзгө 15 минутта болду. Мен ойлочумун, тамадалар элден биринчи келет деп. Көрсө тамадалар деле кечигет экен. Мынакей азыркы учурда Бакыт мырза дагы келип калды. Саламатсызбы, кандай келип алдыңыз? Шүгүр Кудайга шүгүр. Бир аз кечигип калдыңыздар, капа болбойсуздар. Макул, анда мен сиз маегиңизди уланталы. Келиңиздер. Бир жолу саламатсызбы, Бакыт мырза. Алгач эле өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Мындай мыкты инсан кайсы жерден, колуна кайсы жерде туулгансыз? Мен 1992 жылы 27 мартта Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарында туулуп өскөм. Алпарычуулук кесипти канча жылдан бери аркалайсыз жана ошондой эле кандай болуп келип калгансыз? Алпарычуулук жактан чынын айтканда мен башында өз негизинде жанагы тойлордо камера тартып, сүрөт тартып иштешим 2013 жылдары. Андан кийин 2015 жылы Марат Рахимов деген агайыбыздын колуна түшкөм. Ошондон 3 жыл үйрөнүп, алпарычуулукту тамада болуп, тойлорго кызмат өтөп, 2018ден бери азыркы учурга чейин жалгыз өзүм алып келем. Кийинки эле сурообуз, ошол негизи жашооңузда өкүнгөн учуруңуз болду эле? Негизи өзү жакшы суроо экен. Чынын айта кетсем, өкүнгөн нерсем болгон өз негизинде. Борбор каласы Бишкек шаарында окууга жаңы окууну бүтүп окууга тапшырып, Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетине тапшырып, 2-курска чейин окуп барып, андан кийин баягы балалык дейт го, ошондой неме менен кетип окубай койгом да. Ошол нерсеге бир аз азыр өкүнөм, чынында. Ошондой эле сүйүнгөн учурларыңыз дагы болгон болуш керек. Албетте, сүйүнгөн учур болгон. Сүйүнүштүү учурум бул деген азыр деген көпчүлүктүн арасында көп эл менен биргеликте тамада болуп, алып баруучу болуп, тойлорду алып барганыма абдан кубанычтамын, сүйүнүшүм. Бардык жерге эле кечигип келет дегендей, сиз дагы ошол сөздү кармандыңызбы же кандайдыр бир жумуштарыңыз чыгып калдыбы билбейбиз. Айтор, кечигип келдиңиз, эмне себептен кечигип келгениңиздин себебин айтып койсоңуз. Кечигип келген себеби бир аз жумуштар чыгып, ошондуктан кечигип калдык. Өз негизи кыргызда бир жакшы салт бар го. Бая тойлорго саат 5ке деп чакырсаң, 7-8 келишип анан той башталгандыктан, биз дагы ошо той чөйрөдө жүрүп бир аз үйрөнүп калганбызбы? Алыс кетпей, өзүбүздүн Каракөл шаарыбыздан эле, өзүңүздөн бөлөк бул Каракөл шаарыбыздын тамадаларынан кимди биринчи орунда деп эсептейсиз? Негизи жакшы суроо экен, бирок негизинде ким биринчи, ким алгачкы деп айта албайм. Бардык эле бирге татыктуу деп ойлойм. Биздин бул Тараза ТВ каналыбыз бул ачык маек болгондуктан, бир адамдын атын айта кетсеңиз. Анда мен мындай кылайм, калганын таарынбаса керек эми. Өзүм устатым, өзүм агайым, 3 жыл, 4 жылдан бери үйрөткөн агайым, Марат Рахимов деген агайымды мен алгач биринчи орунга коймок. Сиз бала чагыңызда деле ырдачу экенсиз. Бала чагыңызда эле эмес, азыр деле тойлордо созулонтуп ырдайсыз. Сизден суранарыбыз ушул биздин Тараза ТВ каналыбызга бир куплеттер сөз берсеңиз. Жакшы, бир аз тамактарым өлүп турат, андыктан аракет кылып көрөйүн, мүмкүн болсо. Төңсөйүмдү сага болгон ушунча да эзесиңби, сагаң арнап ырдап жатам, сүйүмдү сен сезесиңби,
Сагарын алган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби? Макул болуп мени менен токтогулга кетесиңби? Али, чоң рахмат. Учурдан пайдаланып мындай суроо бере кетсем, азыркы учурда сүйөшкөн кызыңыз барбы же бойдоксузбу? Сүйөшкөн кызым жок. Бойдокмун. Кийинки эле суроону бере кетсем, сиз бир той менен сүйлөшүп, акчасын чечишип, ага макулдугуңузду бергенден кийин дагы бирөө чыгып, андан көбүрөөк акча сунуштаса, биринчи тойду тыштап, акчасы көбүрөөк тойго кетип калган күндөрүбүз болдубу? Ачык айтайын, болгон. Сизге келип берүүңүзгө чоң рахмат, убактыңызды бөлүп. Анда эмесе Тараза ТВ каналына бир-эки ооз сөз айта кетсеңиз. Алгач сиздерге чоң рахмат. Тараза ТВ каналына, жалпы жамаатына терең ыраазычылык. Мени чакырып ушундай маек курган үчүн терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле көрүүчүлөрүнө терең ыраазычылык. Тараза ТВ бар болуңуздар, аман болуңуздар. Тараза ТВ каналы менен бирге болуңуздар.